Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен сүйлөм түзүүдөгү айрым эрежелерге токтолобуз. Кээде отчет же телефондон кат жазышып жатып, айрым жазган сүйлөмүңүзгө күмөн санап, бул сүйлөм туурабы деп ойлонуп калган учурлар болду беле? Ооба. Биз сүйлөм түзгөндө сүйлөм түзүү тартибинен ката кетиребиз. Мен отчет жөнөттүм жетекчиге деген сүйлөм туура түзүлгөнбү? Албетте жок. Сүйлөм түзүүдөгү негизги эрежелердин бири анын орун тартиби болуп эсептелет. Кыргыз тилинде сүйлөм түзүүнүн орун тартиби. Кыймыл-аракет дайыма сүйлөмдүн аягында болот. Эгер кыймыл-аракет сүйлөмдүн ортосуна же башына жылып кетсе, сүйлөм ката болуп эсептелет. Демек, жөнөттүм деген сөз кыймыл-аракет болгондуктан сүйлөмдүн аягына келди. Мен отчет жөнөттүм жетекчиге эмес, мен жетекчиге отчет жөнөттүм. Мен ойлойм, бул долбоор ишке ашат. Бул долбоор ишке ашат деп ойлойм. Бул эки сүйлөмдүн кайсы варианты туура түзүлгөн? Албетте, экинчи варианты туура түзүлгөн. Себеби кыргыз тилинин грамматикасында кыймыл-аракетти билдирген сөздөр сүйлөмдүн башына же ортосуна келбейт. Эми өзүңүздү текшерип көрүңүз. Сүйлөм бул ойду билдирген сөздөрдүн тобу. Сүйлөм ичинде сөздөрдүн орун тартиби алмашып кетсе, мааниси да өзгөрүп кетет. Мисалы, Генерал Эргеш Алиев атындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Генерал Эргеш Алиев атындагы академиясы. салыштырып көрөлү. Кайсы варианты туура деп ойлойсуз? Албетте, экинчи варианты туура. Себеби генерал Эргеш Алиев бул академиянын аталышы. Ал эми биринчи вариантта генерал Эргеш Алиев Ички иштер министрлигине таандык маанини берип, Ички иштер министрлигинин аталышы болуп калган. Мындан тышкары сүйлөм түзүүдө сөз айкаштардын орун тартибине да көңүл буруу зарыл. Мисалы, Жочтор аралык республикалык олимпиадага кош келиңиздер. Республикалык жочтор аралык олимпиадага кош келиңиздер. бул эки вариантта жазылган сүйлөмдүн кайсынысы туура деп эсептейсиз? Бул сүйлөмдөрдү салыштырып карап көрсөк, республикалык деген сөз биринчи вариантта олимпиада деген сөздүн алдына келсе, экинчи вариантта сүйлөмдүн башына келди. Бул сүйлөмдө олимпиаданын түрү республикалык олимпиада жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин, сөз айкашы катары республикалык олимпиада деп катар жазылуу керек. Сүйлөм канчалык татаалдашып, бир нече маалымат кошулса да, бул тартип өзгөрбөйт жана жөнөкөй сүйлөмдөн татаал сүйлөмгө айланып түзүлө берет. Келиңиз, биргеликте эки жөнөкөй сүйлөмдү бириктирип, татаал сүйлөмгө айландыралы. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Кийинки сабактардан амандашканча саламатта калыңыздар.